Assalamu alaikum dostlar. Kеше ДТП болдық. Жол қырсысына ұшырап. Болған бір мелочь үшін дағы машиналарыңызды авто қырсысқа ұшырадыңдар, қамсыздарын төлету үшін сөз түрде машина стоянкаға кіріш керек деді. Бүгін асыр келіп, Жалауаттағы ГАИ бөлім басшысынан бір интервью алып қойын, не себептен şu машина стоянкаға кіргізіш керек, жөніне шешіп қойса болмайды депші. Айбек мырза, салам алейкум. Кешіріңіз, кеше ошол ДТП-ге учурадык, жол кырсыгына. Келтирилген зыян өтө эле аз, көп болсо бир 5000 сомдук кетет. Бирок биздин автоунаабыз камсыздандырылган үчүн страховой агентке чалсак, сөз түрдө ГАИнин протокол керек деди. ГАИни чакырсак, протокол түзүш үчүн сөз түрдө машина айып короого кириш керек деди. Ошол нерсени мен түшүнбөй атам да. ГАИ келди, протоколду түздү, видеосъемканы кылды, барып наркологиядан өткөздү, мас эмес экенсиңер деп чыкты. Ошо машинаны стоянкага киргизбей эле жөн эле ошол ишти бүтүрөрсө болбойбу? Эмненин негизинде ошол машинаны стоянкага киргизип атасың, ошо бир жооп берип койсо суранычы. Хорошо, мен азыр мында анда кыска нуска жооп берейин. Кече ДТП болгон окшойсуңар, мен бул жол кырсыгы болгондо, бул биз тараптан азыр ыкчам тергөө тобунда турган кызматкер неме ошол окуя болгон жерге чыгат. Бул ошол тергөө тобу менен биргеликте. Ошол жерге чыкканда бул деген бизде ушул жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын 12 февраль 2025 ушул жылы чыккан приказдын негизинде биздин ошол ишмердүүлүк боюнча приказ бар. Ошол жерде жол кырсыгы болгон окуядагы ошол ыкчам тергөө тобунда турган кызматкердин милдеттери бар. Ал ошол жердеги өзүнүн милдеттерин аткарат. Сиздерге азыр барганда жазып, мисалы протокол түздү. Эң биринчи ошол протокол түзүлөт. Бул милдеттүү түрдө протокол түзүлөт жана өзүнүн милдеттерине аткарып бүткөн соң ошол жерден окуянын схемасы болгон, окуя болгон жерди кароо протоколу, катышуучулардын же болбосо ошол дагы күбөлөрдүн бүт түшүндүрмөлөрү менен бирге ошо транспорт каражатын кароо актылары бүт болду түзүлөт. Андан соң бул сиздин ошол эки тараптын автоунаанын айып короого кирүү маселеси боюнча сурап атасыз. Эми ал эмнеге таянып деп. Бул деген нерсе Кодекс о правонарушениях Кыргызской Республики, бул ошо укук бузуулар кодекс боюнча бизде 38 беренеде так көрсөтүлгөн. 38 беренеде ошол транспорт каражатын башкаруудан четтетүү, бул убактылуу четтетүү деп. Ал убактылуу четтетүү ошо 38 берененин экинчи бөлүгүндө 14 пункттан турат. 14 пункттан турат. Ал эми сизге тиешелүү жери ошо 10 пунктунда конкреттүү түрдө көрсөтүлгөн. Когда болот ошол водитель, айдоочу материалдык чыгымга учураган жол кырсыгын жасаганда жана ошондой эле адамдардын жеңил жарак менен коштогон баягы жол кырсыгы жасалган учурда сөзсүз түрдө айып короого киргизилет. Убактылуу гана четтетилет. Себеп дегенде бул ыкчам тергөө тобунда турган кызматкер бул материалдарды бар жогун топтоп, эртеси күнү бизге бул жерге алып келип өткөзүп берет. Ага чейин бул ошол нөмөт бөлүмүндөгү журнал учет информация деп коет, жүйө. Ал жерге сөзсүз түрдө нөмөтчү тарабынан катталыш керек. Катталган соң ошол катталган материалдарды чечүү процесси эртеси күнү аныктап, кимиси күнөөлүү болгон болсо, ошол укук бузуулар боюнча чара көрүлөт. Ал ошол өзүнүн суммасы бар, ошол суммадагы айып бул салыныш керек. Андан соң ошол жумуштар бүт бар жок процедура бүткөндөн кийин эле биз тараптан разрешение берилет, машиналар чыгып кете берет. Түшүнүктүү. Ошондо силер мыйзамдын негизинде айып короого киргизет экенсиңер да, ДТП болгон үчүн да? Мыйзам негизинде бул деген ошол жогоруда мен айткандагыдай ошол укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде. Конкретно бир 38 беренеде көрсөтүлүп турат. Түшүнүктүү. Болду. Чоң рахмат.